Анда эмесе балдар, сиздер үчүн жаңы мультфильм. Мультфильмдин аты Ак төш менен Машке. Анда эмесе Ак төш менен Машке жөнүндө сиздер үчүн жакшынакай мультик. Аябай илгери бир аябай сонун эки ит болгон экен. Алар аябай өзүнүн ээсине берилген, өзүнүн ээсин жакшы көргөн, койлорду жакшы кайтарган иттер экен. Бирок кыйынчылыкта билине этпеспи ким экен. Ошентип алар токойдун жээгинде кой кайтарып жаткан кеткен. Чоор ойноп, ээси таягын мынтыгын коюп караса бир коен келип калат. Ошондо Машке менен Ак Жолтой, Ак төш экөө тең өзүнүн ээсинин көзүн карайт. Барсак болобу дегендей. Алар макул барып келеле деп уруксат бергенде эле деп баягы коёнун артынан дыр каяктап Машке менен Ак төш кубалап баратат. Баягы коён ушундай жеңил болгондуктан учуп эле кетип баратты. Артынан кубалап кете берди. Кызык да. Коёнду кармап алабыз деп ойлоду. Десе бир чоң дөңдөн секирип тоголонуп коён качып кетти. Анан бул экөө жетип келди да. Ой, болду. Жүр, кеттик үйгө, болду, жетет. Кичине калган болчу. Мен өзүм эле диштеп кармалмак. Кармаган жоксуң. Жүр эми кеттик деп. Сени кое тур. Басчы деп экөө кетип баратса, ошол заматта ушул экинин тегерегинде 3 карышкыр, ачыкка карышкырлар бул эки иттин жытын билет. Анда сен бул жерде тура тур. Биз экөөбүз мындайынан баралы дейт да эки карышкыр барып. Анда эки карышкыр келатканын баягы Ак Жолтой менен Машке алар дагы сезип калат. Ошондо эмне кылабыз деп ойлонуп туруп калганда баягы эки карышкыр алдынан чыгат. Экөөңөрдү жейт экенбиз да биз десе, ар жактан Ак Жолтой ойлонуп ушундай чечимге чыгарат. Машке жүрөгү түшүп, эмне кыларын билбей, калчылдап титиреп, эмне кыларын билбей. Эмне кылмак элек? Согушабыз. Мен тетиги чоңорагын алам. Сен кичине кейрегин ал деп айтат. Коркпагының, согушабыз. Давай, кеттик. Чоңорагын мен алам, сен кичирегин ал. Коркпагының деп баягы Ак Жолтой карышкырларды көздөй атырылайын деп даяр турганда Машке коркконунан кетенчиктеп туруп артты көздөй кетип калат. Анан карышкырлар келип туруп деп туруп секирип туруп Ак Жолтой менен согушуп баштайт. Деп согушуп атат. Ошол маалда Машке кетенчиктеген бойдон арты менен качып булар согушуп атат. Токтобой согушуп атат. Башынан эки карышкырга тең бой бербей, эки карышкырды тең ыргыта иштеп атты. Ошондо баягы Машке арты менен кетип баратып, баягы дөңнүн так тушуна келип калганын байкабай калды. Караса баягы дөңдөн төшүп кетет. Төшүп кетип эле ар жагын, эки жагын караса, баягы 3-чү карышкыр булар деген ушундай мергенге чыгып көнүп калганда, 3-чү карышкыр ушул жерде туруптур. Анан ошондо Ак Жолтой жулунуп туруп бир карышкырды ушундай сүскөндө дөңнөн кулап кетет. Экинчи карышкыр желкеден алып ыргытканда баягы карышкыр несі болуп жатып калат. Аябай чарчайт. Алынын баары кетет. Берки түшүп кеткен карышкыр өйдө чыга албай туруп анан Машке кетип баратса, так алдынан 3-чү карышкыр кармалдыңбы десе, экинчи карышкыр да үстүнөн асмандан түшө калгансың. Кана жейли, сени жеймин мен азыр. Мен туғандарым. Сөйле.
мен байкушмун. Байкуш караглач куйругум байкуш. Өзүм байкуш. Айтканлардын баарын кыламын. Ал жакта суу жакта койлор бар. Толтура койлор. Семейиз койлор. Ошол жакка мен силерди алып барамын. Тийбегилечи мен. Тийбегиле мен суранам. Макуланды деп жөнөп калган экен. Ошондо баягы Актөш Исоп тигилердин сүйлөгөнүн кулагы чалып калат. Ай кайран шапка, кайран ай шалпайган машке десе, сениби шашпа деп болгон күчүн бардыгын тең чогултуп, эптеп ордунан баскыла мен туугандарым, алдынан мен байкелерим, чыкканга аракет кылат. баскыла. Эптеп басып кете берет. Тигилердин алдынан бул жолдун баары тең билет. Кыска жолдун баарын таанып билип калган Ак Жолтой кете берет. Мына могул жол менен түпсүз кетсеңер, ошентип койлордун да тушуна келет. Мен силерге чоң жардам бердим, мен кеттим. Ай, бул иттиге эмне кереги бар? Бул иттин бизге кереги жок. Муну эми жей берсек болот да. Жей берели да ошону я. деп туруп жеп салат машкени. Машкени жегенде эки карышкыр ушурек суудан өтүп, ары көздөй, койлорду көздөй жөнөп калган экен. Ошо маалда Актөш болгон күчүн жыйнап, кыска жол менен келе берет. Карышкырлар деп койлор деп койлор ар жакта толтура жүрөт. Эки карышкыр ошо суудан сүзүп өтөйүн деп сууну көздөй жакындай берет. Келип Ак Жолтой Актөш келсе, баягы иттин моюндагы куру калат. Ай, сен ушу карышкырлар менен достошуп, ошолорду бир тууган кылган үчүн мынакей сага ушул үчүн сенден эчтекен калтырбай жеп кетиптир да. Ай байкуш, ай машке деп мейлеми деп болбой эле болушунча күчүн бардыгын чуркап келе берет. Карышкырларды караса, алар суудан өтсө эле койлорго жетчүдөй. Болбой эле Актөш бер жагынан сууга сүзгөн бойдон суудан өтүп, ары көздөй өтөйүн десе, суу айланып байкуштун аалы кетпей, аз жерден чөгүп да кетейин деди. Караса, буттун баары сыйгалак. Тоодон өйдө көздөй басып баратса, сыйгаланып, ылдый көздөй тоголонду. Болбой эле үстү болгон күчүн өйдө алды чыкты. деп койлор жүрөт. Ошентип алдынан чыгып туруп, карышкырлар койлорго кол сала электе мурун үнүн катуу чыгарып туруп, ошол жерден Актөш алдынан чыгып деп карышкырларды көздөй чыкканда, ар жактан койчу мынтыгын кош оозуна алып туруп, бир карышкыр секирип даң деп экинчисин да катканда, эки ок менен эки карышкырды жыгатканда, баягы карышкырлар сууга чулп деп түшүп, ошентип анан кийин баягы Актөштү койчуман аябай, ой сага рахмат, сен ушундай сонун экенсиң деп ушинтип көрдүңөрбү балдар, кандай сонун мультик. Иттер ушундай ишеничтүү болот.